Чүйдө 16 жаштагы Даткайым дайынсыз болуп жатат. 2008 жылы туулган Даткайым Токтобекова дайынсыз болуп изделип жатат. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Маалыматка караганда ал 24 октябрда эртең мененки саат 8:00 чамасында Токмок шаарындагы үйүнөн чыккан бойдон кайрылып барган эмес. Кимде ким сүрөттөгү жаранды көргөн болсо 0312 60 73 63 0 313 86 31 02 0701 15 35 12 номерларына чалсаңар болот. Булак Серепкежи. Жүрөк ыйлайт. Камчыбек Ташиев Жалал-Абадтагы жатак мектептин абалына кейди. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Жалал-Абад облустунун Көркөмсүрөт жатак мектебине барды. Абал жатак окумай тургай турганга болбойт. Ошондуктан жаңы курабыз. 100 бала жатып окуй турган эң алдыңкы технологиялар менен жатак мектеп курабыз деди ал. Акыбал өтө чатак, өтө начар. Бул жерде окууга турмак, бул жерде турганга болбойт. Ошондуктан бул жерде башкадан жаңадан куруп чыгабыз. Жаңадан куруп чыгып, бул жерде 100 бала жатып окуй турган эң алдыңкы технологиялар менен сонун кылып мектепти курабыз. Жатак мектеп курабыз, Кудай буйрса. Ошону куруп чыгып, мына мэр менен да сүйлөшүп атабыз. Могул жерде калып кеткен мондай медик училищенин 10 сотуктан ашык жери бар экен. Аны дагы кошуп атабыз. Бул жерде чоң сонун жатак мектебин жасайбыз. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сизди тиш оорусу тынчсыздандырып жатса, анда сизге Умбем клиникасын сунуштайбыз. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы адистер өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Хирургиялык стоматология, тиштерди кооздоп калыбына келтирүү, кандай гана оор абалдагы тиш болбосун, оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте, гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар. Имплантация жасайбыз. Протездөө, металлокерамика, цирконий жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Биздин дарек Москва шаары, ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2, байланыш номеру +7 925 103 22 55. Убактылуу кармоочу жайдан качып кеткен жаран кармалды. Ал өз жээнин зордуктоого шектелип кармалган болчу. Алматы облусунун Теренкар айылында убактылуу кармоочу жайдан качып кеткен жаран кармалды. Ал өз жээнин зордуктаганга шектелип кармалган болчу. Бул туурасында казак басылмалар жазышты. Белгилей кетсек, 21 октябрда казак полициясы шектүү жаран качып кеткендигин билдирип, Талгар шаарында унааларды тинтүүгө алган. Анын натыйжасында бир нече чакырымга созулган унаа тыгыны жаралган. Президенттин иш башкаруучусу Каныбек Туманбаев жаңы автобекеттин курулушу башталганын билдирди. Биз жаңы автобекетти куруп баштадык. Ага чейин убактылуу пайдаланып турууга автобекет мэрия даярдаган. 2 күндөн бери эле Кокуй автовокзалдын абалы ушулбу деп талкуу жараткан блогерлерди байкап жатам. Башка өлкөнүн вокзалдары менен салыштырып шылдыңдоо кылгандар дагы бар. Элге шарт түзөлү, жаңы куруп берели деген максаттарыбызды айрымдар бурмалап, тепкиге алып жатасыздар. Сабыр кылып турсаңыздар, президентибиз тапшырма койгон. Кийинки жылы жаркыраган автобекеттүү болосуздар деп жазды ал. Кимди өзгөртүү ниети? Президенттин маалымат катчысы үн катты. Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиевдин кимди өзгөртүү керек деген билдирүүсүн спикердин жеке пикири катары кабылдоо керек. Бул тууралуу президенттин маалымат катчысы Аскат Алагөзов билдирди. Эскерте кетсек, бүгүн парламентте Иманалы Айдарбековдун 140 жылдыгы белгиленип, анда сүйлөгөн Шакиев ким өзгөртө турганын айтып, жүйөсүн келтирген. Алагөзов тураганын пикири коомчулукта, соц тармакта азыр эле кызуу талкууга жол ачканын белгиледи. Эгерде мамлекеттик кимди өзгөртүү демилгеси көтөрүлө турган болсо, анда анын сөзүнө, музыкасына сөзсүз түрдө ачык сынак жарыяланып, ага акындар, жазуучулар, композиторлор, философтор, айтор мамлекетибиздин кеминин ийне жеткире иштеп чыгууга дараметим жетет дегендер катышып, алардын иши калктын көпчүлүк катмарынын колдоосуна ээ болушу керек. Бул бир топ убакытты алат. Андыктан азыр кимин өзгөрөт экен деп дүрбөлөң түшүүгө негиз жок деп жазган Алагөзов. Ал көпчүлүк колдобосо азыркы кимди өзгөртүүгө зарылдык болбойт
турганын белгилеген. Айдоочуларга эскертүү. 28 октябрдан 15 ноябрга чейин боомдо таш түшүрүлөт. Буга байланыштуу Капчыгайдын жолу жарым-жартылай тосулуп, таш саат 9:00дөн 15:00 чейин түшүрүлөт. Автоунаалар бир тилке менен жүрүп, 30-40тан ашык унаа топтолсо, жол ачылары кошумчаланды.